Жылы мыйзам кабыл алганбыз, президент кол койгон. Жолдордун азыр кепилдик мөөнөтү 5 жылга узартты, жаңа жолдордун салынышы. Ошо боюнча эмне иш аткарып атасыңар? Кандай иштер болду? Ким кайсы жол ошо бузулуп атат деген сөздөр көп болуп атат да. Кайсы подрядчик кайра ошону өз эсебинен курдурттуңар ошо жолдорду? Туура ошондой мыйзам кирген. Азыркы жаңы соглашениялар жаңы кол коюлган соглашениялар ошол мыйзам менен 5 жылга кепилдигин берет. Подрядчик ошол менен 5 жылга кепилдигин берет. Кепилдикти канча аласыңар ошо подрядчиктен? Эмесинде жазылат, соглашениясында банковский гарантиясын берет, эмени көзөмөлдөйбүз. Ошол банковский гарантияны 5 жылга беребиз силерге. 5 жылга берет. Азыр ошондой бир немелер бар, мисалдар, ушу кайсыган бир жолду оңдотконуңарды ошол мыйзамдын негизинде? Азыр биринчи мына болот, балыкчы Кочкор. Башталат ошол проект. Ооба. Буга чейин көп жактан келип атпайбы? Жаңы эле жолдор бузулуп атат деп. Кече мына Facebook'та Баткенге кетип аткан жолдун жаңы эле курулду, мына бузулду деп баягындай бузулган жерлерин чыгарып атышат жарандар. Жөнөкөй ошолорго бир көзөмөл кылып алып атасыңарбы? Ал маалыматты алып атабыз, аны дагы көзөмөлдөйбүз. Бузулган жерин подрядчик өзүнүн себебинен оңдоп кетет, ага каражат төлөнбөйт. Бул бардык ишканалар билет да азыр, ошол бул 5 жылдык кепилдик болорун? Сөзсүз баары билет, туура.